салам достор. Жайкы эс алуудан кийин жаңы окуу жылына жаңы дем менен, кызыктуу идеялар менен Үмүт Теле студиясы кайрадан эфирде. Биздин берүүбүздү кызыктуу кылууга аракет жасайбыз. Урматтуу көрөрмандар, бизден алыстабаңыздар. Ошмуда да сон мүмкүнчүлүк пайда болду. Эми мугалимдер журнал толтуруп, аны алып келдиги маселе жаралбайт. Анткени электрондук журнал тиркемеси ишке киргизилди. Университетибиздин бардык факультет, колледждеринде иштеп жаткан учуру. Кийинки материалдарда чогуу көрөлү. Аты жөн Таштанбайгул Санжар, 2-курстун студентимин. Биздин жаңы жылга, жаңы окуу жылына бизге жаңылык жана студенттерге ыңгайлуу бул QR-код менен сабакка кирүү. Жана бизге ыңгайлуу тараптары бизге журналдын иштелбесү жана кагаз ручканын иштелбесү. Андан башка дагы поточный лекцияларда көптөгөн студенттер катышат, 4 группа катышса, алардын арасынан кээ бирлери жоктолбой кала турган болсо, ал бул азыркы биздин QR-код менен кире турган жаңы электрондук журналыбызда бардыгы билинип турат, жана студент келип кеткени жөнүндө толук маалымат билинип турат. Мага бул электрондук журналдын жакканы старосталар өзүнүн мындай жаккан студенттерине же өзүнүн жакындарын жоктотпогонго жана келбей окуу жылдын аягында семестр модулдарда келген студенттердин точный маалыматы чыгат, жана алардын келип кеткени жөнүндө толук маалымат бериле алат. Жана алардын кандай десем, бир күн келбесе дагы, бир урокту пропускать этсе дагы анысы да билинип турат. Анын көпчүлүктөрүндө бул электронный менен киргенде убакытты дагы экономдогонго жетишет. Көпчүлүк студенттер болгон группаларда адамдарды группада студенттерди жоктогондо да Санаев университети болгондуктан бизге бул программаны үйрөнүү өтө деле кыйын болгон жок, жана буну алып кетүү бизге оңой эле болду. Жана башка билим берүү тармактарына дагы ушундай программалар сунуштайт элем. Жана дагы ушундай биздин заманбап технологиялык заманыбызга талабына жооп берүүчү программаларды чыгарсак, жана дагы көптөгөн программалар иштеп чыксак, бул биздин Кыргызстаныбызды алдыга өнүктүрүү деп эсептесек болот. QR-код менен кирүү бул студенттердин кечикпешине жана урокторду пропускать этпөөгө өзүнө чакырат жана жоопкерчиликтүү болууга чакырат деп эсептейм. Электрондук окуу журнал ошмуда былтыркы окуу жылынын аягында башталган. Студенттер QR-код менен кирип, сабактарга кире башташкан. Ал эми быйылкы окуу жылында толук кандуу ишке киргизилди. Мында бул электрондук журналдын азыр биз сабак өтүп баштап, артыкчылык жактарын көрүп жатабыз. Студенттер үчүн дагы, окутуучулар үчүн да бир топ ыңгайлуу жактар бар экен. Студенттерди жоктоо учурунда биз көбүнчө убакытты, поточный лекцияларда убакытты утуруп койчу элек. Азыр эми студенттер QR-код менен кирип, бир топ убактыбыз үнөмдөлүп жатат. Андан сырткары журналга толтуруу деген болот эле. Ал журналга толтурууда электрондук журналга биз алдын ала толтуруп коюп атабыз, сабак башталгычакты. Ошол убактыбызды кетирбей жатабыз журнал толтурууда да. Жылдын башында эле силабустарыбызды киргизип бул жерге, андан кийин мен ушул өткөн сабактарымда 18 саат лекция, 27 саат лабораториялык сабагым бар. Ушул группадагы студенттер үчүн 18 саат лекцияны киргизип,
24 саат лабораториялык жумушумду, андан кийин срестин саатына темаларды бердим. Бул жерде бардыгы бар. Эми бул электрондук журналдын бир топ артыкчылыктары бар экен деп иштеп жатабыз. Биз мурда стандарттык түрдө эле журналга жазчу элек, анан журналды алып кел, деканаттан алып кел деген көйгөйлөр жаралчу эле. Азыр эми биз мунун баары жеңилдетилди. Ошмунун окутуучулар үчүн дагы, студенттер үчүн дагы бир топ жакшы иш жасалды десем болот да. Сапаттуу билим жаркын келечек бир гана Ошмуда. Анткени окуу жай аз гана убакыттардын ичинде көптөгөн ийгиликтерди жаратууга, жаңы келишимдерди түзүүгө жетишти. Университетте аткарылган иштер тууралуу жаңылыктар бөлүмүнөн чогуу көрөлү. Ош мамлекеттик университетинде кыргыз, испан тили жана маданият борбору ачылды. Ошмунун кызматкери Азиянын чакырык кубогунун чемпиону болду. Ош облустар аралык балдар клиникалык ооруканасында Ошмунун медицина факультетинин педиатрия кафедрасы ачылды. Алдыда ушул жана башка маалыматтарга кененирээк токтолуп тааныштырууну баштайм. Саламатсызбы? Сиз Ошму жаңылыктарын көрүп жатасыз. Аны мен Асылбек Тагайбек уулу алып барам. Испаниянын Кадис университетинен келген делегация Ошмуда. Делегациянын курамында Кадис университетинин интернационалдаштыруу боюнча проректору Рафаэл Хименес, тил саясаты боюнча башкы директору Хавер де Кос, Чыгыш Европа жана Борбор Азия боюнча эл аралык университеттик борбордун жетекчиси Андрес Сантана бар. Делегация Ошмунун ректору Кудайберди Кожобеков, эл аралык билим берүүнүн жогорку мектебинин директору Дилмурат Турсунов жана аталган жогорку мектептин америкалык жана европалык интеграция бөлүмүнүн бөлүм башчысы программа жетекчилери менен жолугушту. Буга чейин макулдашылган биргелешкен PhD программаларын ишке ашыруу, окумуштуулар үчүн стажировкаларды уюштуруу, диссертацияларга биргелешип жетекчилик кылуу, бакалавр, магистратура, тил үйрөтүү программалары Ош мамлекеттик университетинин базасында ачылып жаткан кыргыз-испан борбору тууралуу пикир алышты. Учурда Ош мамлекеттик университетинин эл аралык билим берүүнүн жогорку мектебинин америкалык жана европалык интеграция бөлүмүнө испан тили 1-2 курста милдеттүү түрдө окутулуп келет. Студенттер 3 курстан тартып Erasmus Plus программасынын катышып башташат. Делегация Ош мамлекеттик университетинде 3 күн болду. Бул аралыкта окуу жайдын структуралары менен таанышып, конок лекцияларды өтүштү. Ошму Кадис университети менен Erasmus Plus программасындагы эл аралык кредиттик мобилдүүлүк багытында 2011 жылдан бери кызматташып келет. Ошмуда кыргыз-испан тили жана маданият борбору ачылды. Борбор Ош мамлекеттик университетинин эл аралык билим берүүнүн жогорку мектебинин америкалык жана европалык интеграция бөлүмүнүн базасында жайгашкан. Кыргыз-испан борбору эки өлкөнү жана эки окуу жайды тааныштырган маалыматтар менен толукталып, маданий баалуулуктарды да чагылдырып турат. Борбордо студенттер испан тилин тереңдетип окуткан курстардан өтүшүп, эки өлкөнүн маданиятын дүйнөгө жайылтууга салым кошот. Кененирээк кийинки материалда.
Кыргызстанга келгенибиздин негизги максаты кыргыз-испан борборун ачуу. Университеттин микроструктурасы бул жакта окутуп жаткан окутуучу, профессордук курам, студенттердин бизди күтүп алуусу аябай чоң таасир калтырды. Жогорку деңгээлде экенин өзүбүз көрүп ынандык. Негизи эки тараптуу Кадис университети менен Ош мамлекеттик университетинин жетекчилеринин каалоолору, келечекке койгон ой максаттары дал келди. Ушул убакытка чейин эки университет магистратура, бакалавр студенттери келишим негизинде студенттер барып келип жатышат. Биздин бул испан тили борбору бир эле Ош университетинде эмес, Орто Азия мамлекеттерин бириктирип турган борбор болуп эсептелет. Gran compromiso de esta universidad con la cooperación con nosotros. Я очень уверен, что этот центр становится нашим главным мостом продвижения наших двухсторонних отношений между Ошским государственным университетом и университетом Кадис. Борбордун негизги максаты бул Кыргызстандын түштүгүндө испан тилин негизги чет тилдердин бири катарында жайылтуу, аны кеңири окутуу, студенттердин ичинен биринчи баштап, анан каалаган башка жарандарга, жаштарга дагы испан тилин окутуу, үйрөтүү болуп эсептелет. Экинчи максаты ушуну менен бир катарда эки өлкөнүн маданиятын дүйнөгө таратуу, жайылтуу. Ош мамлекеттик университетинин кызматкери, Азиянын чакырык кубогунун чемпиону, Ошмо университет волейбол клубунун капитаны Өмүрбек Жунусов Азиянын чакырык кубогун утуп, эң мыкты диагонал оюнчу деп табылды. Азиянын чакырык кубогу Чолпон Ата шаарында өтүп, ага 7 команда катышты. Волейбол боюнча кыргыз курамасы финалда Сауд Аравиянын командасын жеңип алышты. Биздин оюнчулар алгачкы 2 партияда утулуп, бирок кийинки 3 оюнда жеңишке жетип, акыркы эсеп 3-2 менен жеңүүчү болду. Беттеште 2-нчи орунду Сауд Аравия, ал эми 3-чү орунду Өзбекстандын курама командасы эледи. Өмүрбек Жунусов 3 жылдан бери Кыргызстандын волейбол боюнча курама командасында ойноп келет. Учурда ал Ошмунун медициналык колледжинде окутуучу болуп эмгектенет. Мындан сырткары Ошмо университет волейбол клубунун Ош облустар аралык балдар клиникалык ооруканасында Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинин педиатрия кафедрасы ачылды. Аталган кафедра 9 окууканасынан жана 1 симуляциялык канадан турат. Буга чейин аталган кафедра облустук балдар ооруканасынын жер төлөсүндө орун алып келген. Эми студенттер жарык стандарттарга жооп берген, заманбап материалдык техникалык жабдуулар менен камсыздалган жерде практикалык билимдерин тереңдетишет. Базасында атайын практикалык база ачып берип атабыз. Бул биздин 1-2 жылдан берки пландаштырып аткан иштерибиз болчу. Көпчүлүк учурда ошол студенттер баягы корпуста окуп бул жерге келгенде больницага кирип токтой турган жери жок, кийимдерин алмаштыра турган жери жок.
же болбосо ошол оорулууга кирип баратып дагы өздөрү кичине практикалык жөндөмдөрдү бул жакта үйрөнүп анан кириш керек болот. Ошон үчүн бул жерде маселе бар эле. Ошол себептен биз ушул жерге атайын университеттен каражат бөлүп, областтык балдар ооруканасы менен биргеликте бир проект баштаганбыз. Ошол проект аркылуу ушул жерге бүгүнкү күндө мына ишке берилип атат. Бул кафедра педиатрии 1 медицинский факультет Түштүк регионунда ачылган күндөн баштап бар. Биринчи выпускаларыбыз 50дөн 60тан педиатрларды окутканбыз. Ушунча жылдан бери педиатрический факультет существует. Эми биз материальный базабыз кичине ГОСТтун требованияларына, оснащение, освещение дегендер санитарный нормага туура келбегенден биз подвальный помещениеде отурганбыз. Мына бүгүн университеттин колдоосу менен айрыкча биздин ректор Кудайбердик Апаралиевич Кожобек Ош мамлекеттик университетинин 4 кызматкерине жогорку мамлекеттик сыйлык ыйгарылды. 2-сентябрда Бишкекте өлкөгө жана элге сиңирген өзгөчө эмгеги менен өз тармагында өзгөчөлөнгөн кызматкерлерге мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу аземи болуп өттү. Мамлекеттик жогорку сыйлыктарга ээ болгон жарандардын ичинде Ош мамлекеттик университетинин 4 кызматкери да бар. Өлкө башчысынын колунан даңк медалы менен медицина факультетинин адамдын конституционалдык типологиясы курсунда нормалдуу жана топографиялык анатомия кафедрасынын морг башчысы Бурмакан Чырмашева Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер Ардак намы менен бизнес жана менеджмент факультетинин профессору Жылдыз Акназарова Кыргыз Республикасынын Ардак грамотасы менен Ош мамлекеттик университетинин мамлекеттик тил жана социалдык иштери боюнча проректору Мастура Шарипова юридика факультетинин профессору Нурлан Шериповдор сыйланышты. Салтанаттуу иш-чарада президент Садыр Жапаров бүгүнкү күндө жетишкендиктери үчүн адилеттүү басын алып, мамлекеттик сыйлыктар жана наамдар менен сыйланган мекендештердин ролун белгилеп, сыйлык ээлерине өлкөнүн социалдык, экономикалык, интеллектуалдык жана маданий потенциалын өнүктүрүүгө кошкон олуттуу салымы, кесиптик ишиндеги чоң жетишкендиктери жана көп жылдык эмгеги үчүн ыраазычылык билдирди. Ага Улай Ош мамлекеттик университетинин окуу иштери боюнча проректору, педагогика илимдеринин кандидаты Танцет Замирбек Божонов жана кадрлар бөлүмүнүн башчысы, педагогика илимдеринин кандидаты доцент Гүлсара Турдубаева эгемендик каармандары төшбелгиси жана диплому менен сыйланышты. Сыйлык республикалык көп тармактуу коомдук жетиген журналы уюштурган өлкөбүздүн эгемендүүлүгүнүн 31 жылдыгына арналган салтанаттуу кечеде тапшырылды. Сыйлык ээлерине окуу жайдын жамаатынын атынан куттуктап, чын ден соолук иштерине ийгиликтерди каалайбыз. Брунель университетинин профессору Ош мамлекеттик университетинде конук лекция окуду. Ол Британиянын Лондон шаарындагы Брунель университетинин аспирантура борборунун директору, Дерека долбоорунун университеттеги өнөктөшү профессор Татьяна Калганова Ош мамлекеттик университетинде болуп, окуу жайдын ректору Кудайбердик Кожобеков менен жолугушту. Жолугушуунун алкагында докторлук даражаларды илгерилетүү аркылуу Кыргызстандагы илимий изилдөө жана инновациялык потенциалды чыңдоого багытталган Дерека долбоору алдыдагы пландар боюнча пикир алышып, даярдалып жаткан кызматташуу меморандумун талкуулашты. Татьяна Калганова иш сапарынын 2-күнү окуу жайдын эл аралык медицина факультетинде PhD докторанттар үчүн изилдөө методдору деген темада лекция окуду. Лекцияга Ош мунун PhD докторанттары, аспиранттары жана окутуучулары катышты. Сиздер Ош мамлекеттик университетинде болуп жаткан иш-аракеттер менен таныштыңыздар. Аны мен Асылбек Тагайбек уулу алып бардым. Амандыкта көрүшөлү. Дүйнө жүзүндөгү жаштар бир гана өнөгөнүн үстүндө. Алардын катарында Ошмуда да биздин студент досторубуз бар. Идеяларга бай болуп, бизнес идеясын сунуштап атышат. Сиз стартап боюнча түшүнүгүңүз барбы?
Эгерде жок болсо, кийинки берүү сиздер үчүн. Стартап бул көйгөйдү чечүү үчүн иштеген компания тез өсө турчу, башка бизнестен иштөө темпи менен айырмаланат. Аракет. Достор, бүгүнкү биздин көрсөтүү Ош мамлекеттик университетинин стартап менен алектенген студент тууралуу болмокчу. Стартап деген эмне? Дал ошол суроону өзү түшүндүрүп берсин. Стартап деген бул бир жөнөкөй идеянын ишке жаңы ашырылып аткан убактысы да. Стартап деген бул чоң бизнестин алгачкы абалы. Стартап деген бул чоң бир гигант, келечектеги чоң бир гигант фабрика, же завод, же бир өзүнчө бир компания. Азыркы учурдагы чоң дүйнөгө популярдуу болгон компаниялардын бардыгы өз убагында стартап болгон. Ушул биздин МБПга окшогон жерлерден стартап болуп, жөнөкөй студенттин, жөнөкөй эле баланын оюнан чыккан идея. Элчибек стартап менен биринчи курстан бери алектенет. Бизнеске түрткү болгон нерсе бул шоколад. Каарманыбыздын проектиси ишке ашып, шоколаддары чыгып, дүйнө жүзүнө таралса, бул анын эң чоң максаттарынын бири. Мага сиздин проектиңиз абдан жакты. Каржылык маселеси боюнча планыңыз тууралуу айта кетсеңиз. Негизинен жогоруда айтып өткөндөй эле мен проектим азыркы учурда 330 миңдей акча керек болуп жатат. Аны атайын ушул МБПга салдым, ушул жерге проектимди. Бул жерден инвестор табуу оңой болот. Буйруса инвестор тапсак, ишке ашырып, калган чыгашаларды өзүмдүн чөнтөгүмө чыгарам. Аябай жакшы. Бул жерде проекттердин үйү деп да атап койсок болот экен. Бул жерге сиз кантип келип калгансыз? Негизинен кичинемден баягы Роберт Кийосаки ушул сыяктуу бизнесмендердин китебин окуп ошо бизнеске кызыгып жүргөм. Учурда былтыр ушу Ошмуга келгенде Enactus Day деп башталып, анан ал жерде барсам только бизнес жөнүндө сөз болуп атканда, мен дагы ушул Enactus командасына кирем деп туруп, ушул максатты койдум дагы. Ошол жерге кирип, быйыл бул жер ачылганда, бул жердин да директору биздин Эрлан Камалов болуп калып, ушул жерде биринчилерден болуп проектти мен салдым да. Ушул жерге киргиздим. Абдан жакшы. Үй бүлөдө 5 бир туугандын чоңу, кичинекейинен эле жакшы окуп, спорт менен машыгып келет. Элчибек группалаштарынын ичинен аракетчилиги жана чыгармачылыгы менен айырмаланып турат. 2019-жылы Абад коомдук фонду уюштурган интеллектуалдуу жаштар аттуу конкурста робобокс жасап, биринчи орунду ээлеген. Сиз үчүн шоколаддан башка да андан да күчтүү проектиңиз барбы? Эми күчтүү деп айта албайм, бирок менин бир акем бар, тааныш акем. Ал дагы ушундай мага окшоп мындай бизнеске кызыгып, бир нерсе кылып, алынысып, банкрот болуп кетип, ошол көп нерселерди кылып жүргөн да. Мен ошол акем менен азыркы учурда тур фирма ачайлы деген ойдо турабыз. Бул мындай азыр шаарда эл көп, адамдар көп, кээ биринин достору да жок, үйүндө сыгылып отурганда, биз менен чогуу бир тур уюштурсак, биз менен чогуу шаардын четине бир жакшы табияттуу мындай бир сонун жерге барып, бир күн эс алып келе тургандай кылып, бизнес кылайлы деген ойдобуз. Долбоордун стратегиялык өнүгүүсү тууралуу кенен айтып берсеңиз. Негизинен бул Ширин тарых долбоору мындай, аты дагы Ширин тарых болуп, жана логотиби дагы өзүнчө өзгөчө, бая сиз айткандай эле топу бул депчи, же боз үйбү деп, ар ким мындай элдин оозунда жүрө тургандай кылып атайын ушуну өзгөчө кылдык да. Мунун стратегиялык өнүгүшүн айтсак, мисалы биринчи азыркы учурда ошол инвестор тапкандан кийин эле биз ушул уже продукцияны өндүрүүнү баштайбыз. Мен ушул жума ичи мен өзүмдүн шаарыма Кочкар Атага барып, ал жерден Айшпамдан, ошол партнерибизден кондитерский неме боюнча шоколаддарды кантип жасайбыз, кандай шоколад колдонуш керек, кандай формада кылсак бузулбайт, кандай формада кылсак көбүрөөк сакталат деген сыяктуу нерселерин үйрөнүп, ушул жерге келип, бул жерде өзүмдүн командам менен дизайнын түзүп, упаковкасын кандай түрдө кылабыз, кандай размерде кылабыз, акчасын кандай кылабыз, жана каяктарга таратабыз, ошонун баарын ойлонуп, өзүчө неме кылабыз, өзүчө түзүп чыгабыз. Мисалы азыркы учурда мен иштеген жеримде да мындай бир агентствода иштейм да. Ал жерде бүт магазиндин тизмеси бар. Ал мага уже бул жагы плюс да. Мен любой магазиндин адреси бар. Мен ал жака барып өзүбүздүн товарды сунуштап, киргизип, буйруса жаңы жылга чейин бул биздин проект, биздин продукт ар бир магазинде болот, жана сиздердин үйүңүздөрдө да болот деген үмүттөмүн. Азыр Элчибектин турфирма ачып, жаш муундарга эстен кеткис күндөрдү тартуулоо пландары бар. Ички туризмди өнүктүрүү менен бирге ар бир студент ден соолугун чыңдоосун каалайт. Негизи бизнестин кыйынчылыктары көп. Сиз чоң тобокелге даярсызбы?
Албетте даярбыз. Негизинен бизнесмен деген бул тобокелчил деген эле да. Мисал алып карасак мындай, тобокел кылбасаң бизнес ал жок дегени да. Азыркы учурдагы мындай топ бизнесмендердин бардыгы тобокелчилик менен ошол ийгиликке жеткен да. Мисал алып карасак, мисал илгери самолет деген нерсе түшүнүк жок эле да. Аларга фантастика да. Самолетту деле учушу бул тобокел болгон да, чоң тобокел. Мына ошол чоң тобокелдин артынан ушундай ийгилик болуп атат да. Биз дагы тобокелчилик кылбасак, бизнес жок, дүйнөнү өнүктүрө албайсың, дүйнөнү өзгөртө албайбыз да. Өтө жакшы жооп болду. Эң акыркы суроом болсун, эң чоң кыялдарыңыздын бири? Негизинен мен кыялдарым көп. Мисалы, бир гитара ойногонду көрүп атсам, гитара ойногум келип кетет. Бул мындай кичинекей кыялдар болуп, ар кандай ар жерде мындай жүргүм келет да. Бирок менин эң чоң кыялым бул, мисалы, бир любой эле бир мамлекетке барып калдым. Ал жерде карасаң, магазинге кирип карасаң, ма деген Кыргызстандан чыгарылган деген сөз болсо, ошол менин кыялым да. Мейли мен чыгарбайын ал продукцияны, мейли менин таанышым чыгарбасын, кыргызстандык бир жаран чыгарса, бул менин чоң максатым да. Ошондуктан мен мисалы идеяларым болсо дагы, мен көп идеяларым бар деп неме кыла берем. Ошол идеяларымды ар кимге айта берем да. Көп айтышат да, өзүң идеяңды, максатыңды бирөөгө айтпаш керек дейт. Жок, тескерисинче мага айткан жагат. Ал менин идеям болсо да, ал мейли урдасын, главный ал чыгарсын да. Если азыр мен Ширин Тарыхты ар жакка жайып атам, ректорго айттым, ого айттым, буга айттым, эртең ал дагы бирөө дагы менин проектимди чыгарган болсо, биз экөөбүз жарашып отуруп, жок дегенде бирөөбүз дүйнөлүк деңгээлге чыга алабыз да. Жана мындай максаттарымдын эң чоңу бул бай болуу дейм да. Неге көп айтышат, бай болуу, байлык бул акча колдун кири, байлык мындай бактылуулук байлыктар эмес дейт да. Жок, мен тескерисинче андай дебейм. Анткени мисалы азыр эле ата-энеңе чалып туруп, апа, ата, өмүр бою ушуну кыйналып иштеген ишиңерде болду, иштебей койсоңор болот. Силер эми болду иштебейсиңер, мен силерди багам деген да чоң бактылуулук да бул делечи. Ушундай бактылуулукту мындай бай болмоюң айта албайсың да. Ошондуктан ар бир адам, ар бир мусулман деген бул бай болуш керек. Өзүнүн үй бүлөсүн камсыздай алыш керек. Сиздин сөздөрүңүз көп студенттерге мотивация болду деп ойлойм. Биз менен маек курганыңызга чоң рахмат. Сизерге да рахмат. Жаңы муундун бизнес модели дал ушундай. Ош мамлекеттик университетинин Үмүт телестудиясы студенттердин стартаптарынын өнүгүүсүнө тилектеш. Сиздер менен мен Мерим Айтмаматова болдум. Көрүшкөнчө достор. Салмас беже. Сыртыңыздан окуп койсоңуз. Siz чыныгы бактылуу инсансыз. Анткени ден соолугуңуз үчүн алты саныңыз аман. Бактыңызды бактаңыз деп. Рахмат. Сизге да рахмат. Салмас беже. Жөлө жарып койсоңуз. Эч кандай эмессиз деле, кыйынчылыгы деле жок. Эмне? Бул сизге. Сыртыңыздан окуп койсоңуз. Siz bugün özgöçө сулуусуз, анткени кийимиңиз эмес, сиз кийимиңизди ачасыз. Ой, рахмат чоң. Аха. Эмнеңиз ошо? Сиздерге кетип. Жок, ага, эмел, жөлө жарасыз. Жараңыз телефон. Сара кагызган эме? Сарын жарым сарын эке. Мына үчөө. Сары. Бул сизге агай. Ачып окуймун? Сыртыңыздан окуп койсоңуз болот агай. Сыртынан ба? Ооба. Сиз мыкты инсансыз, мыктылыгыңыздан жазбаңыз дейт. Жазбаңыз агай. Болду. Аха, эмнеңиз ошо? Эмнеңиз сонун болду. Чоң кыз, жөн эле жарсаңыз. Эч сыроо деле бербейм сизге. Ооба. Кагаз алсаңыз. Окуңуз. Күлүп жүрүңүз. Рахмат. Аха. Жарсаңыз. Коркутпаң. Жөн эле мына кызыл шартты жарып койсоңуз алтын чыгат балким. Алтын шакек. Кызылдыбы? Ооба. Дүйнөдө бактылуу инсан ким экенин билесизби? Ал бактылуу инсан азыр кат окуп жатат. Чоң жигит мына жарсаңыз. Жара, силер беришпер. Мана окуй албай атам деп, извиняюсь, окуп беришпер. Акыл?
Досым каяктасың, сени издеп чарчадым го дейт. Сен кийип кеткен байпак ошону Айгерим бар го, ошону окшойт, карап көрчү, балконго жайып койгон экен эле дейт. Эртең менен карап көрбөй кийип кетипсиң, бир болсо бутун карап көрчү дейт. Анан досум сол жактагы ошону Айпери нанын сурап жатат. Нан ала келчи, кече тамагыбызды ырдатып кетти дейт го бечаралар. Болду окуйм. Дал ушундай тамаша менен Ош шаарынын тургундарында манайып отурабыз. Досуман келди, больницада жоо жаткан досум. Досум каяктасың, сени издеп чарчадым го. Сен кийип кеткен байпак ошону Айгерим. Не дейсиң? Сен кийип кеткен байпак ошону Айгерим баго, ошонуку окшойт, карап көрчү. Роза отурабы экен? Мен муну актеп кийип кетем беле? Көрбөй. Айтмай туруп койчу, а? Көрбөй кийип кетсең, бир болсо бутун карап көрчү. Анан бул жакта кошуна Айпери нанын сурап жатат. Ала келчү. Нан ала туруп атып беле? Тамагыбызды урдап кетти. Нерesi akamen укпайган экөөбүздү жеп алганыбызды билбеп. Энака. Бүгүн эртерээк болуп келсең, бир айда оромо жасайбыз деп атам. Бишайын деп калганда кечегидей секи. Барын эле айтып салган го бул? Айтмакчы досум. Кулагымды врачка көрсөттүм десең, бүгүн чыгыш жок, окшойт. Дары койду укпай атам дагы деле. Эртерээк барам деп жатсың. Эртерээк. Кеч калсам жипени тартып аласың деп жатсың. Жип даярлап кой дейм, а? Жип даярлап кой десеңиз деле түшүнсө. Кандай болду? Үмүт телестудиясына аны жерде камера тартып атат. Болуңуз да? Красавчик. Рахмат ака. Кандай болду? Чоңур. Күлгөнгө. Ишендиңизби, ишенбедиңизби? Билбейм, ишенишпейм болду энди. Жатаканада болсо ишенет элем, дарыканада мындай неме кеңирчилик болот да. Чоң рахмат ака. Чоңуз. Бир конкурс деп. Нан окуп берип атышпыз дене аз. Ошо ачкада туну көрсөтүп атат да. Досуман келди, палатадан чогуу жатканчы. Досум каяктасың, сени издеп чарчадым го. Сен кийип кеткен байпак ушуна Айгерим бар го, ошонуку окшойт, карап көрчү балкон. Не деп дейт? Сен кийип кеткен байпак деп атат. Ошуна Айгеримдики экен деп атат. Койчу. Карап көрчү, балконго жайып койгон экен. Эле. Ак болуп турган, а? Розу экен. Биздин берүүлөр ушуну менен өз соңуна келип жетти. Белгилей кетсек, биздин көрсөтүүлөрдү ишемби күнү медиа каналдарынан, ал эми дүйшөмбү күнү Ош ТВ каналдарынан көрө аласыздар. Эгерде көрүүгө жетишпей калсаңыздар, Ош Мунун расмий сайтынан соц тармактагы бардык баракчалардан көрүүгө чакырам. Сиздер менен жарым саат бою мен Айпер Мамутбекова болдум. Келерки берүүдө жолугушканча аман туруңуздар.